Сиздер жалпы үй бүлөлүк талантсыздар. Өзүңүздөр бир кино тартуу ойдо барбы? Чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегендей. Эмнеге театрда бир жогорку деңгээлде соцсеттерде вайндар менен бир башка нерселер менен бир жакшы кылып реклама кылбайсыздар? Жеңил мамиле кылган болбойт, профессионал актерлор өздөрү деле макул болушпайт. Эмне үчүн сизге ардак грамота берилди? Эми кылган ишимдин үзүрү болуш керек деп ойлойм. Сизге сакал өстүрүү эмне үчүн керек болду? Кылып койбой деп кийин өкүнүп калбайынчы кылып көрөйүн деген эле. Эгер кыздарыбыз таарынып үйгө келсе, биз кандай нерсе айтып, эмне дешибиз керек? Келсең, күйөө бала менен келесиң. Баш коштуңбу, болду. Эркек уулду болгуңуз келеби? Кудай кандай берсе, эгерде бербейм десе, канча аракет кылса деле болбойт. Күйөө балаңыз Нуркул кандай анан күйөө бала деген кино тартты. Кино жакшы чыкпай калыптыр, эртерээк баштап алган жокпу деп жатышат. Бул ойго кошуласызбы? Ким кандай айтса аны тыя албайбыз да. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан бүгүн эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз драма театрынын актеру, режиссеру, жалпы бизге таанымал актер Арнис Кыдырмышев агайыбыз келди. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, саламатсыздар. Кош келдиңиз. Рахмат. Дээрлик 2 ай мурун байланыштык. Шарттарга байланыштуу бүгүн жолугуп отурабыз. Бизди сыйлап, келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Биз таанымал болбогон үчүн, бир атыбыз чыкпаган үчүн биздин каналга көп адамдар келишпейт. Ошо менен бирге суроолоруңарды жөнөт дей беришет. Бир да суроону окубай, баардык суроого жооп берем дегениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эфирдин башында айтып өтсөк, буга чейинки эфирлердин бири Кеңеш тобундагы Мүзүр агабыз менен интервью жасадык эле. Мүзүр агабыз бир кеңпейилдик, ак көңүлдүк менен көп нерсени айтып коюп, бирөөлөрдүн көңүнө тийип, 2 күндүн ичинде интернеттен алууга мажбур кылышты. Бүгүнкү сизден сураныч, эфир бүткөндөн кийин ушул жерин алып коелу, кезип коелу деген абалга алып келбей тургандай кылып, жакшы бир жооп берет деген ойдомун. Негизинен ордо эле суроолор жок. Биз сизге байланышканда үйгө чакырдыңыз конокко, сизге ыраазычылык билдиребиз. Үйдү мыкты кылып, керемет заманбап кылып салыптырсыз. Кыргызда каргасаң үй сал деп каргашат. Үй салган кандай экен? Түйшүгүн билсин, түшүнсүн деген немеде айтса керек. Бул эми кыргызда да айтып коет го, дарак тик, үй сал, бала тарбияла деген. Ошол бир милдетибизди, өзүбүздүн алдыбыздагы милдетибизди аткардык деп ойлойбуз. Азыр Кыргызстанда көпчүлүктүн кызыккан суроосу, биз бирөөнүн чөнтөгүн эсептеп, каражатын санагандан алысбыз. Жалпы ушул турган керемет үйгө канча убакыт, канча каражат кетти жалпы? Анда сөз башынан болсун. Бул үйдү биринчи эле кылып салган жокпуз. Анткени 2007-2008 жылдары бул жактан ушул участокты Альбина экөөбүз сатып алып, кадимкидей эле мурунку азыркы заманбап курулуш материалдар жок кезинде кадимкидей эле жана саман менен үй салганбыз. Ошондо ушул жерде болчу мурунку эски үйүбүз. Стенасын тургузуп, айылдан ата-энелерибиз келип, бир туугандарыбыз келип, алар жардамдашып, анан алардын өзүндөрүнүн дагы иштери бар да. Бир канча бир убакыт жардамдашып кеткенден кайра Альбина экөөбүз анан ушу улуу кызым Мадалена как раз ошондо бир 4-5-6-ларда болуш керек эле. Үчөөбүз өйдө жакта квартирада турчубуз. Биякта бир абам бар, ошонун времянкасында. Анан ушул жака жөө басып келип, кадимкидей лайчылап, суу сатылчы. Чоң бочкалар менен сууга лайды чылап алып туруп, күндө келип бир 50дөн 100дөн кылып кирпич куюп, фронтонун көтөрүп, ушул жака эски үй салганбыз. Бул жаңы үйүбүздүн салынганына мына 1 жыл эле болду. Анан бул жактан бир бизге неме түшүп калды, предложение болуп калды. Ошондой азыркы строй компаниялар бар го. Ошолордон силерди тааныйбыз, силерди сыйлайбыз. Анан биздин жардамыбыз болсун, материалга гана акчасын неме кылсаңар, курулуш жагынан биз жардам берели деп бир компания ушул үйүбүздү жаңыртып тургузуп берди. Болбосо тигил жактагы
эски үйүбүз баягы ортодон бир жер титирөө болду эле го. Ошол убакта бир күйүлүп эле түшүп калмак экен. Анткени бузуп атканда бул жактан келип элдер деле көргөн мындай реклама сыяктуудай кылып туруп буздурганбыз эски үйүбүздүчү. Ошондо кичинекей бир экскаватор менен келип туруп 5 мүнөттүн ичинде эки жакка чаап туруп тазалап салганда бир чети Кудайды деле ошо бир жакшылап үй салып алсын деген бир жолго салды окшойт деп ойлойм да. Жалпы карапайым элде бир түшүнүк бар. Белгилүү адамдар, артисттер реклама менен гана салып коюшат дейт. Ачыгын айтканда, канча пайыз жалпы суммадан реклама аркылуу келди? Биз ушу материалдардын бүт баардыгын өзүбүз алып бердик. Алар болгону работасын гана бизге жардам катары кылып берди да. Калган материал эмне кетсе ошолордун баардыгын өзүбүз бергенде 50-60% бердик го дейм. 50-60%. Анткени көпчүлүк куруучулар материал менен устанын акысы 50-50 чыгат. Ошондой деп эсептегенде ошо 50-60 деп келди да, чыкты. Талант деген бир кандан канга өтө турган нерсеби? Же бара-бара адамда пайда болобу? Бул талант кандан канга эле өткөн нерсе го деп ойлойм. Бул пайда болуп ушу биздин сферада иштеп аткан жакта мындай окугандар деле көп болот. Эми чымыны бар деп коет. Кээ бирөө ушу таанымал болуп киного түшкүм келет. Сразу азыркылардыкы жылдыз болом деген ой болот. Аны келип окугандар болот. Окугандан кийин окуунун түйшүгүн, өзүнүн аракети, жанагындай айтканда таланты, бир чымыны жоктугун өзү түшүнгөндөн кийин эле көп убакытта мисалы ушу актерскийде окуган балдар азыркы убакта бир 60-70% жаңылышышы мүмкүн. Бүткөндөн кийин башка жака кетип калышат. Бул жактан иштеп калгандары аз болот. Ошолордо ошо бир чымыны бар, таланты барлар эле калып калбаса бул жакта иштеп кетишине, кийинкисине өзүнө кыйын болот да, ошон үчүн өздөрү гана кетип калат. Тандалып калат да. Жакында Папаша деген киного тартылдыңыз, башкы ролду аткардыңыз. Ролго кантип тандалдыңыз? Өзүңүзгө жактуу жалпы кино? Сунуш түшүп калды. Ушу азыркы 1-1 студия дегенден продюсери Аскат деген бала бар, Табалдиев. Ошол айтып калды, биз сизди көрүп атабыз, ушул ролго ушундай жазып атканда эле сизди элестеттик элек, түшүп бересизби деди. Анан бир сценарийди карап көрдүм, ал жакта одуна мындай эч нерсе жок экен, болгону семейный, кыз менен атанын ортосундагы мамиле экен. Ошондуктан макул болуп ага түштүм. Сиз сценарийди карап көрдүңүз. Азыр Кыргызга белгилүү төкмө акын Алы Туткучевден бир интервьюсун уктум. Эгер Кыргыздын кыздары башка улутка күйөөгө тийсе, мен тойдо ырдабайм деди. Ошол сыяктуу сиз сценарийди карадыңыз. Жалпы кандай нерселерге сиз баш тартасыз? Кандай болсо тартылбайсыз? Жаман сценалар болсо, өзүбүздүн менталитетибизге туура келбеген сценалар болсо, албетте баш тартууга туура келет. Алардан бир экөөнү мисал алсак, мисалы уяттуу нерсе. Уяттуу нерселер, сөзсүз. Кыз текелер деген сыяктуу, наркомандар деген сыяктуу. Наркотик деген азыр наоборот оңолсун деген жагына тарткандар болот, наркомандардыкы боюнча. Именно жанагы мисалы уяттуу сценалар, менталитетке туура келбеген, биздин өзүбүздүн кыргыз менталитетине туура келбеген нерселер болсо, сөз отказ кылганга туура келет. Андан кийин Сүйүнчү киносу чыкты. Биз барып көрдүк. Абдан мыкты, жогорку деңгээлде тартылган. Ошол киного тартыларда баягы чыгармачылык топ сиздерди тандаганда Нуркул менен Арнис байке такыр эки башка ролдо бир тасмада кантип ойнойт деп көпкө ойлондук дешти. Экөөңүздөрдүн образыңыздар такыр эки башка. Бир ыңгайсыз болгон жокпу? Кандай болду чоң тартылуу? Ошо тартылып баштаарда эле булар менен сүйлөшө албай жүрүшүптүр негизичи. Эми кантип айтабыз, отказ кылып коебу, анткени азыркы өзүң суроо бергендей атасы менен баласы тартылгандан тигиндей мындай деп. Мага биринчи эле айтканда айттым, эмне үчүн бул чыгармачылыкта эч нерсе болбойт. Ал атасы менен баласы бир кинодо тартылып, ал жактан эми аяштар
сыяктуудай болуп келип кездешип атат. Анан мен ал жактан эч кандай мындай одоно нерсе көргөн жокмун да. Эл үчүн кызык болушу мүмкүн. Эми кантип тартылат депчи. Биз эми чыгармачылыкта жүргөндөн кийин андай нерселерди түшүнөбүз, билебиз. Ал жактан өздөрүнүн реклама деген жагы бар, ар кандай нюанстары бар да. Нуркулда дагы сизде дагы такыр уялуу болгон жок. Жок, андай болгон жок. Наоборот, мен Нуркулга айттым, "Эй, сен уялбай ойно. Муну эл көрөт, сен менден уялып мындай сценалардан өзүң тартынып ойносоң, образың дагы ачылбай калат. Ачык эле биз мындай сценадан улуу кишилер менен сахнага чыкканда, ал жактан мисалы сен улуусуң же бир тууганы, байкеси деген нерселер жок болот. Сахнадан баардыгы бирдей болот дегендей, ага наоборот Нуркулга өзүмдүн советтеримди айтып турдум. Сиз кандай образга киргенде кыйналасыз? Ошо менен бирге образга кирүү сизге канча убакытты талап кылат? Бир атайын даярданып образга киресиздерби же моментально кирип кетсе болот? Моментально кирип эмес, жанагы ошо сценарийлерди алганда общий образды көрүп, түшүнүп, ошого жараша режиссердун талабы кандай болот, ошого жараша дайынданабыз. Ал эми бул азыркыга чейин биз окудук, иштедик канча жылдан бери, тажрыйба топтодук дегендей, ошолор аркылуу аракет кылып образды чыгарабыз да. Туруп деле сразу кирип кетүү дегенден андан алысмын. Эми образды жатыш деле бул кээ бирөө үчүн жеңил эле нерсе болсо, мен как ушу кесибимдин адиси катары мындай андай нерселерди айткандан алысмын да, жеңил эле мен кирип кетем дегенден. Азыр тилекке каршы адамдардын бир 90% ойлонгону бул каражат, акча болуп калды. Бир мен актер болом деген жаштарга бир мотивация болсун. Бир киного башкы ролго сиз канча аласыз? Же Кыргызстан тааныш болгон үчүн берген гана аласыздарбы? Бул жактан ар кандай болот. Эми азыркы тартып азыр бир аз нугуна түшүп келатат мындай актерлордун иштеген акысын мындай реалдуу бергенге аракет кылышып, өздөрү эле сүйлөшкөндө, буга чейинки кинолорго түшкөндө айтышчу, эми жардамдашып коюңузчу, бизде каражатыбыз мындай болуп атат деп көбүнчө эле частный кинолор тартылды да буга чейинкилери. Ошондуктан эми өздөрүнүн каражатына жараша мынча болуп атат байке десе, эми жок деп отказ кылган жокмун. Жардам берип коюп мындай бекер тартылып берген деле күндөрүм болду. Андан эч нерсе болгон жокмун. Балким ошол балдардын өсүшүнө жардамы болобу, баары жакшылык кылсаң баары бир кайтат деген нерсе менен эч качан бирөөнү принципке туруп мындай кыйнаган жокмун. Ошентсе дагы бүгүнкү күндө нугуна түшүп келе жатат. Акыркы кинолорго, бир толук кандуу киного канча алдыңыз? Азбы, көппү, кандай болгон кезде дагы? Точно суммасын деле неметпей калдым го дейм, анткени. Мындай болжол менен. Анткени азыркы актерлор ачык эле айтып жатышат. Мисалы Самат Эркинбеков жазды, мен ачык эле бир киного ушунча сурайм деп. Эми алар кыйындар ал. Биз эми жөнөкөй эле. Актерлукта окуган адам менен окубаган адам эмнесинен айырмаланып турат кинодо? Мамиле, профессионалдуу мамиле кылгандан, ролго дайындануусунан, анан ошо кино чыкканда деле жөнөкөй эл деле аны тарзалап коет. Азыр өздөрүн актер санагандар өтө көп. Ар тармактан келишти. Блогерликтен, КВНден, жана башкадан, Вайндан, анан окугандар бар. Ушул окубай туруп актерлукка келгендер, окугандардын нанын талашып жеп жатат деп айта алабызбы? Жок. Аталбайбыз. Анткени ар бир адамга Кудай өзүнүн рызкысын берген. Алар да аракет кылып атат. Мындай окубай туруп актер болгондордон кыйын чыккандар деле бар. Голливуд жылдыздары канча көп. Биздин өзүбүздүн мурунку улуу муундарыбыз ушу театрдан келген деле эч кандай окуп диплом албай эле келип чоң актер болгондор, народный артисттер, СССРдин народный артисттери болгондор болгон. Мен андан окубай туруп тартылгандардын мындай деңгээли төмөн дегенден алысмын. Кээде алардын өзүнүн жанагы башында айтып кеткендей таланты болсо, ал керек болсо окугандардан деле өтүп кетишет.
тартылып иш кыла бергенине мен каршы эмесмин. Наоборот, замын кээ бирөө балким ошондой башка сферадан келип түшүп өзүнүн жолун таап кетсе, ар бир адам өзүнүн жолун таап кетсе, биздин өзүнүн мамлекетибизге деле жакшы. Ал ошол актербу, актриса болобу, өзүнүн жолун таап кетсе, анын өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнө деле жакшы деп ойлойм да. Главное өзүн тапса болду да, биринчи очередь. Сиздер жалпы үй бүлөлүк таланттар өзүңүздөр бир кино тартуу ойдо барбы? Жок, аны ойлогон жокмун. Мен өзүм театрда биздин эң башка основной жумушубуз театр болгондон кийин театрда иштейм, театрда иш кылабыз. Ошол жактан акыркы учурда ушу режиссерлук кылып да спектакль коюп жүрөм. А кино жагына чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегендей жакшы түшүнгөндөр тартып кетсе жакшы да. Биз азыр кино тартабыз деп чыксак, анда театр козголуп калат. Театрда бизде күндө жумуш, спектакльдер постоянно, анан көңүл эки жакка бурулуп калбасын, бир жагын толук бүтүргөнгө. Азыркы коммерческий кинолорго сиздин оюңузча эмне жетишпейт? Бир айтайын деген ойлорду камтышабы же эл күлзө болду, касса чогулса болду деген ойбу? Эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Жетишпейт дегенден алысмын, балким мен деле жакшы түшүнбөйм ал жак жагын. Азыркы учурда оңолуп калышты го деп ойлойм да. Баш жагында аябай мүчүлүштүктөрдү кетиришкен, эптеп эле ушу сен айтып кеткендей эл күлсүн деген сыяктуудай нерселерди жасашып, азыр кадимкидей иргелип тескерисинче мындай профессионалдуу подход жасай баштады. Ар бир качествого иштей баштады, ошол сүйүндүрөт. Актер, актрисалардан таланты мыкты, бирок киного чакырылбай калып бараткандар барбы? Кимдерди айтасыз? Азыр кино көп болгондуктан бардыгы эле түшүп калды го дейм. Болгону улуу поколениядан, бизден улуу поколениялар ошолор түшпөй калды. Ушу тасмада калбай калды. Өзүнүн архивтерин караганда деле улуу поколениянын ошолордон кыйын актер, актрисалар бар болчу, азыр деле бар. А бирок азыркы жаштардыкы именно бардыгында возможность чоңго. Анткени конкуренция да көп кино жаатында, тарткандар кинода көп тартылып атат, бардыгы эле түшүп атат да менимче. Бирин серин эле калып калбаса басымдуулугу түшүп эле атат. Сиз эң негизги жумушуңуз бул театр дедиңиз. Ошол театр боюнча айтсаңыз, театр бул кандай сиз үчүн? Эмнелер бар ичинде бир дүйнөсү кандай? Ошол бир орчундуу жерлеринен база белгилеп өтсөң, даярдыктар кандай болот, канча убакытта бир болот деген сыяктуу. Театр мен үчүн, ушу менин үй бүлөм үчүн деле бул чоң дүйнө болду да. Баш жагында ушу окуп келгенде ал кезде тамтың басып жакшы деле түшүнбөйсүң. Азыркы ушу көз карашым менен бир карасам, ушу мен үчүн театр дүйнө. Өзүмдүн жан дүйнөмдү ошол жактан таптым. Үй бүлөмдү да ошол жактан табыштык, ошол театрдан. Театр, чыгармачылык бул менин жан дүйнөм болду. Ошо азыркыга чейин мен гана 23 жыл болуптур театр жаатында иштеп атканыма. Бир 2-3 жылдан бери ушу режиссерлукка дагы бир аз көңүл буруп көрсөмбү деп 2 чыгарма койдум. Бир Жали Садыковдун Эр төштүк спектаклин, андан кийин ушу Жесир деп Казакстанда өткөн фестивалга коюп барып, ошол жактан лучший режиссураны алып келдим. Ошо режиссерлук жагына дагы бир убакыт бөлүп карап көргөнгө аракет кылып атам. Театрды түшүнгөн адамдар гана ошолор билет болуш керек кандай дүйнө экенин. Бул жашоодо кээ бир айта албай калган ички нерселериңди ошо театрдан, сахнадан чыгарсаң болот. Бир кыялдарыңды ошол жактан ишке ашырсаң болот, кача сахнадан. Ошон үчүн театр мен үчүн бул чоң дүйнө.
театрда режиссерлукка бир атайын комиссия барбы сиздер тандаган же өзүңүздөр сунуштайсыздар, мен ушуга баргым келет, мени көрсөгүлөчү деген сыяктуу? Бизде худсовет деген бар, художественный совет. Ошол жака спектакльдерди коердо деле бул мен мону коем дегенде өтүп кете бербейт. Бул эми жылдардан бери, анткени мен училищеда да сабак берем да. Биринчи ушу постановкам эртештик эмне үчүн болуп калды деген суроого жооп берсем, буну мен мурунку бүтүп кеткен курсум менен койгом. Ал жактан ошол убакта фестивалдар өтүп атты, фестивалдан жакшы жетишкендиктерге жетти. Анан театр сынчысы Жаныш Кулманбетов агайыбыз бар. Ошол киши дагы ушу сенде режиссерлук жагынан байкап көрсөң болот экен, ушул спектакльди театрга калтыр, бекер студенттер бүтүп кетип калат. Чыгарма калбай калат, сен ошо театрга калтыр деп мен артыман койгон деп атып туруп койдурду. Анан ошондон кийин өзүм дагы бир мындай эмне десем, өзүмө ишенип андан кийин коюп баштадым. Андан кийин эле ошо Жаныш агай эле немеге, Москвага 3 жолу стажировкага алып барып келди, ИТИСке. Именно ошо режиссура жагына кандай болуш керек, режиссер кандай иштеп атат, башка жактын театрлары кандай иштеп атат деп, анан ошол жактан барып ал жака көрүп келдик. Жанагы суроого дагы бир тактап койсом, ошо спектакль театрга коюларда ошол репертуарга керекпи, биздин театрга кандай болот деген нерселердин баардыгын карап туруп, худсовет кабыл алып, анан макулдугун берет. Ошондо гана коюлат. Театрга азыр элдин кызыгуусу кандай? Көрүүчүлөр азыр көбөйдү аябай. Мындан бир 5 эмес 10 жылга арткараак караганда азыр могу 5 жылдын ичинде кадимкидей көбөйдү. Жаштар, жеке эле жаштар эмес, улуу муундан дагы сурашып, азыр соцсет деген бар эмеспи, жазышып, могул спектакль качан болот, дагы кандай спектакльдер коюлат деп. Дагы бир нерсе, бир жолу спектакль бүттү, кечинде чыгып баратабыз, анан чыгып баратсак бир 10 чакты эжелер экен, бир жаштары 60ка келип калган, 55-60дагылар, анан келип сүрөткө түшүп алалы деп калды. Альбин экөөбүз сүрөткө түшүп калсак, түптөгү мен кошуна айылыман келишиптир. Атайын шаарга. Сары дөбөдөнбү же Аралдан деп айтты да, атайын шаарга деп. Бизде ушундай бар дейт. Биздин шеринебиз болгондо атайын ушу досторубуз менен келип спектакль көрүп алып, эс алып алып туруп кетебиз дейт. Ошондо кадимкидей мындай денем дүркүрөйт да, бизди сыйлап, ошо тиги жактан бери келип, ошо спектакльге келип аткандан кийин бул элдин кызыгуусу азыр аябай өстү. Кинолорго, бир болбогон нерселерге жарнама, рекламалагандар өтө көп да. Эмнеге театрда бир жогорку деңгээлде соцсеттерде, вайндар менен, бир башка нерселер менен бир жакшы кылып реклама кылбайсыздар? Биз көп көрбөйбүз интернеттен. Качан көрбөк, баягы кинолор, башкалар? Бизде мобилограф деген штатты ушу акыркы 1 жылдын ичинде эле кошулду го, бир же 2 жылга жакындап калдыбы. Анткени аны тартып турган өздөрү болуш керек экен. Бизде ар ким өзүнүн ишин кылат да. Ар кайсы нерсеге, мисалы, биз тааныйт эле деп туруп эле тарта калып дегенден, сахнага чыккандан кийин керек болсо телефонду кармаганга убакыт болбойт. Режиссерлор өзүнүн ишин кылат, аларга да мишайт этпеш керек. Ушу айткан мобилограф деп ушу бир жылдын ичинде иштеп келатат да, акырындык менен. Буга деле вайн тарта койгондон көбүнчө өзүңөр деле байкайсыңар го, актерлор көбүнчөсү мындай тишкиси келбейт да. Чисто профессиональный подход менен спектакльдерди именно репетиция болуп аткан убактарды гана тартпаса элечи. Бир эмне болсо дагы бир оор басырыктуу өнөр катары көрөсүздөр, салмактуу. Сөзсүз буга жеңил мамиле кылган болбойт. Профессионал актерлор өздөрү деле макул болушпайт.
көпчүлүк театрда иштеген актерлор ушундай маек бергенде көп жерлерден мен ушунча жылдан бери ушул театрда чыктай албайм, келе жатам деп көп айтышат. Ошо менен бирге жашоо турмуш бар, экинчи тарап бар. Бүгүнкү күндө орточо айлык канча ушу сиздердики? Орточо айлык азыр гана 16-18 дейм орточосу. Эми биздики иштеп атканга стажга жараша деп бир аздан кошулуп калып өйдөрөк болуп калат. Ата жанагы экинчи категория менен жаңы келип иштеп аткан бир штаттагы актерлордуку 15-16 ушундай чыгып калат. Бирок бул деле жакшы негизи. Эми кесибиңди сүйгөн адамдар гана иштеп аткан үчүн ошого макул болуп жашашат. Театрдан башыңды мындайынан чыгарып туруп караганда ал акча деле негизи жетпейт го дейм. Президент тарабынан сизге ардак грамота тапшырылды. Куттуктайбыз. Эмне үчүн сизге ардак грамота берилди? Ушуну айтып өтсөңүз. Эми кылган ишимдин үзүрү болуш керек деп ойлойм. Ушуга чейин 23 жылдан бери иштеп эмгектенип келаткан чыгармачылыгымдын бир үзүрү болду дейм. Ушу жаңы президентибиз келгенде ушу искусство жагына дагы жакшы көңүл буруп, ушул жагын мындай туура карап бере баштады да. Антпесе мен өзүм деле айтпай эле коеюн. Бизден улуу байкелерибиз, эжелерибиз жаңалышты да. Өздөрүнүн эмгектери кеч бааланды да. Так что алардын алдында биз атырылып сүйлөбөй деле акырынтып турсак болот да негизичи. Бул сыйлыкка ким сунуштайт президентке? Ким алып барат ушул тизмелерди? Театр өзү жана худсовет дедим го. Худсовет ошол жактан каралат, кандай иш кылып атат, жоопкерчилигин, иштеп аткан ишинин качествосы, кандай ролдорду аткарып атат, кандай занят болуп атат, ошолорго жараша карап туруп, бул актер буга жиберели деп худсовет Министерство культурага берет. Ал жактан комиссиясы бар өзүнүн. Ал комиссия правительствого жиберет, ал жактан дагы каралып текшерилип туруп, андан кийин президенттин өзүнө барат. Айтайын дегеним, жаш артисттер, бир ырды фонограмма көп жыл ырдагандар, эми чыгып келе жаткандар эмгек сиңирген наамдарын алып жатышат. Бул наам берүү чыныгы талантка эмес, бир сулуулукка, акчага каралып калып аткан жокпу дейм. Бизде ушул маселе бар да. Ооба. Бизде азыр токтоп калды. Токтоду кадимкидей могу 2-3 жылдын ичинде ушу жаңы президент келгенден кийин, правительство, министрлер келгенден кийин ошону токтотту да, туура болду. Анткени буга чейинкилер чын эле азыр сен айткандай бизден жаш балдар эле заслуганы алып койгон. Мен го грамота алдырмын. Алар эч нерсесине карабай туруп заслуганы алып коюшкан. Ошол убакта эле жанагы айтып аткандай биздеги улуу байкелерибиз 30-40 жылдап, 50 жылдап иштегендер эч нерсе албай отургандар болгон. Азыр ошо именно профессионалдарга көңүл буруп, жанагындай жактарын токтотту. Чет өлкөдөн биринчилерден болуп сакал өстүрүп келгендердин бири экенсиз. Пайда зыянын айтсаңыз, ошо менен бирге сизге сакал өстүрүү эмне үчүн керек болду? Муну чет өлкөдөн өстүргөн жокмун, бул жактан өстүрдүм. Чет өлкөгө деле бара койгондо андай нөмүм деле жок. Жөнөкөй эле адамбыз дегендей. Ролдорго деп ойлодум, өзүм актер болгондон кийин кээде ушундай мурут сакал деген керек болуп калат экен, ошого бир көрөйүн деген нерсе деле. Кылып койбой деп кийин өкүнүп калбайынчы көрөйүн деген эле. Канча жылга гарантия? Жылга деген жок, өмүр бою эле болот болуш керек. Бул кадимкидей бир чач өскөндөй эле тийбей койсоңуз өзүп кете береби же бир калыпта турабы? Жок, өсүп кете берет экен. Кадимкидей эле чач өскөндөй эле өсөт экен. Аласың, тегизип алып неме кылып коесуң. Кадимкидей эле. Бул мындай көчөт тиккендей эле экен да, элестетип көрсөңчү. Альбин эже 20 жашта, сиз 21 жашта үйлөндүңүздөр. Жаш үйлөнгөндүн артыкчылыгы, кемчиликтери эмнеде? Ошо менен бирге эркек адам канча жашта үйлөнсө туура болот деп ойлойсуз? Монча жаш деп айта албайм. Ар бир адамга өзүнүн дагы Кудай буйруп койгон нерсеси болсо керек. Бирок мен жаш үйлөнгөндөргө мен колдойм. Анткени жаш кезинен ошо мен улуу кишилер айтып калчу эле бир мындай
калыптанып калып электе экөө биригип алса экөө чогуу калыптанып талаш тартышы деле азыраак болобу депчи. Анткени өздөрү адам эркек болобу аял болобу бир калыптанып калгандан кийин кайра бирөө менен баш кошуп аны менен семья деген бир кишидей болуш керек да. Бир киши болуп кетиш үчүн бир аз кыйналып калат го деп. Жаштардыкы бир аз мындайча айтканда келесі орақ кезінде экөө бир кишини жасап алганы туура болот деп ойлойм. Мен советтагы көрөм, азыр көбүнчө кеч үйлөнө башташты. Аябай эле 30-35те үйлөнгөндөр көрүп атам. Ага караганда эрте эле үйлөнүп, эрте баш кошуп, эрте өздөрүнүн мамлекетин түптөп бир жолго эртерээк түшсө деп ойлойм. Жаш үйлөнгөндөрдүн кээ бир бөлүктөрү ажырашып кетип жатышат. Булардын кемчилиги эмнеде деп ойлойсуз? Ал бир гана жаш эле үйлөнгөндөрдө эмес, сулуу болуп үйлөнгөндөрдө деле бар ал. Кээ бирөөнүкү мен көбүнчө убактан байкап калам, мен кийлигишүүдөн оодайм. Үй бүлө тараптан, кийлигишүү жактан мындай экен, тигиндей экен дегендеринен көбүнчө угуп калганым ошол болот да. Баарыбызда кыздар бар, балдар бар, күйөө балдар бар. Негизи баары бактылуу болсун деп тилейбиз. Ошондо дагы эгер кыздарыбыз таарынып үйгө келсе, биз кандай нерсе айтып, эмне дешибиз керек? Көпчүлүк кээ бир ата-энелер ичиме баткан, сыртыма деле батасың, ажырашып бер дегендер да кездешет. Туура. Кыз киши болгондон кийин Альбина көбүнчө кыздар менен сүйлөшүп калат. Мен деле сүйлөшөм, бирок башынан эле ушу айтат, эч качан ушу күйөөң менен таарынып, кичинекей таарынып калсаң үйгө келбе деп. Анткени башында ойлонуп, башында узаттардын алдында биз сүйлөшкөндө сөз берген, өздөрү да күйөө баламдан дагы эч кандай проблемаңарды эч качан айтып, ата-энени неме кылып келбегиле деп. Кызыма дагы айтам, келсең күйөө бала менен келесиң, бир баш коштуңбу болду, ошол жактын очогун күйгүзүп, түптөп мамлекет кылгыла. Бул оюнчук эмес да, жөн эле үйлөнүп алып анан кайра келип алат деген нерсечи. 3 кызыңыз бар. Эркек уулду болгуңуз келеби? Кудайдын бергени. Кудай кандай берсе, эгерде бербейм десе канча аракет кылса деле болбойт. Ансыгарындай мен ага көп байлана бербейм. Кудай берем десе, любой күнү берип коюшу мүмкүн. Азыр биз көпчүлүк кездешип калат. Эркек уул сен төрөбөйсүң деп 3-4 кызы менен үйүн таштап же башка аял алып кеткен эркектер бар. Буларга эмне айтасыз? Жаңылыштык кылды го деп ойлойм. Алар ошол убакыт өткөндөн кийин өздөрү түшүнөт го. Убакыт мурункудай кыңырыш 40 жылда билинет дегенде 40 жылды күтпөй калды азыр. Керек болсо 4 саатта деле, 4 күндө деле, 40 күндө деле билгизип коет. Баары бир элестетеми өзүң жоопкерчиликти алып алган аялыңды кайра ошентип туруп кетириш, бул оюнчук эмес, жашоо оюнчук эмес да. Бири келет, ага да берилген, сага да берилген, аны бузуп коюш, биз болбошубуз керек да агачы. Кыргызга белгилүү таланттуу жаш жигит Нуркул сиздин күйөө балаңыз. Кыргыздын жигиттери кайын журттан көпчүлүгү уялышат. Нуркул сизге кандай күйөө бала? Уялчак жагы, сүйлөгөндөрү? Өзү мынтип уялат, мен көп уялбаганга аракет кылдыртам, эми мындай ачык сүйлөп, тамашалашып, анткени өзүм деле күйөө бала болгом, тартынышы мүмкүн деп эле өзүмдүн баламдай мамиле кылам. Тартынып бирдемелерди неметип атса, мону жасап койчу деп, наоборот, бир нерсе жасаганда мындай көп жакындайт го. Аны өзүмө тартканга аракет кылам. Маделина Нуркулга турмушка чыгарын сиздерге кайсы убакта кантип келип айтты? Кандай кабыл алдыңыздар? Мындай болду да. Жумуш менен эле жүрөбүз. Ортончу кызым Аруке. Машинеде болчу. Маделина вообще бул жөнүндө бир сөз дагы айткан эмес. Анан апасы как раз чыгып кеткен. Машинеде отурсам эле, ата, сизге бир нерсе айтайынбы деди. Эмне болду да, эчтеке көңүл бурган жокмун.
мисалы деп коелу да деди да. Анан бир нерсе сураган табы, бир нерсе апер деген табы. Айта бер деди. Бул чын эмес, бирок сиз аны чын деп албаңыз деп эле айтып атат. Мен айта бербейсиңби деп атырам. Бирок сиз урушпаңыз деп тактап атат. Эмне мен оюм ошо бир нерсе апер деп атат. Андан башка эчтеке ой келген жок анан. Эгерде манежем ушинтип сүйлөшкөн жигиттин бар болсо эмне кыласыз деди. Көңүл бурган жокмун эчтеке да. Эмне кылмаган сүйлөшөт да деп анан бирок мындай бир звонок болгондой болду да. Тың дегендей менин ичинде, бирок басым жасап көңүл бурган жокмун. Анан ошо менен эле акырын өтүп кеттик. Анан бизде иштеген эркинден көрсө булар айта албай жүрүшүптүр. Мадалена айта албайт. Тиги азыркы Эмилдер, күйөө баламдын чогуу иштешип жүргөн балдары чекип сурап, тренировкага барып неме болуп калгандачы. Арис байкенин характери кандай? Ушундай бир нерсе айтса кандай кабыл алат деп неметсе эркинде коркутуп коюптур да. Катып ал депчи. Коркуп эле неме болуп жүрүптүр. Анан ошентип жүрүп туруп эле анан Арукенин жанагындай айткандан кийин апасына айтыппы, анан ушундай предложение болуп атат деген нерсе айтылып калды. Анан кездешип таанышып көрөлү дегендей кылып анан чакыртырып, анан ошол жактан кезиги анан биринчи шагтар ошол жактан башталды. Анан уже жанагы кичинекей коңгуроо таң деген чоң коңгуроо айланды. Кыргыздын кыздары башка улутка турмушка чыкса колдойсузбу же ичиңиз атышабы? Көпчүлүк айтышат, кыргыздын жигиттери сыйлаганды билбейсиңер, ошон үчүн башка улутка чыгабыз деп. Мен билбейм аны кандай кыздар айтат. Мен эми өзүнүкүнө деле өзүгө эле чыкса эле деп ойлойм, конечно. Эми балким башка жак менен таанышып калып, мындай именно бир кызыкчылыктар аркылуу, финансы аркылуу эмес, өзүн адам бири-бири менен табышып калган болсо, эми одиночный деп коет го. Мамилелер ошондой болсо бир жөн, массовый жактан, конечно, колдобойм. Кыргыз өзү менен кыргыз учугун улап көбөйүш керек. Бетиңизге карап күлүп, артыңыздан бычак ургандар болдубу? Так атын айтпайбыз, албетте. Бирок ошентсе дагы кандай окуялар менен, эмне себептен, көрө албастыктанбы? Бир жалпы жолунан окуяны айтсаңыз. Мындай көп эле учур болду. Көрө албастыктан деле болду. Иш жактан, иштеп атканыбыз жактан деле болду. Өздөрү жаңылып калгандар да болду. Анан ошолордун баардыгы эле кайра убакыттын өтүшү менен кайра эле өздөрүнүн күнөөлөрүн өздөрү билишти бирок. Негизги маселе сиздин чыгармачылыгыңызга, сиздин ролуңузду кызганып, орундошол болгусу келгенден келип чыгат. Жок, андан болгон жок. Жашоодогу эле нерселер. Ал чыгармачылыгыма тиешеси жок ал. Артисттердин жүрөгү жумшак болот дешет. Сиздин кесиптешиңиз Чыңгыз Мамаев жала жабылганда кандай колдоо көргөздүңүздөр? Баардык актерлор эле чыктык, соцсет аркылуу ошо мамлекет башчыларына чейин кайрылдык. Ушуну туура карап эле каралоодон алыс болсун деп, ошол улуу поколениядан деле ушу күмөндөр байкелер баш болуп, биздин театрдын жаштары, башка театрлар бүт бардыгыбыз эле чыгып кайрылганга аракет кылдык. Эми бул жактан барып жардам көргөзгөндө биз ал жактан сот чечет да барбыр. Болгону ошону справедливо карап чечип берсин деп. Бирок ошол нерсеге жетти окшойт. Сиздер биринчи күндөн баштап ишенген жоксуздар. Жок, ойго келбеген нерсе да. Башка чапкандай эле болду, алдап атабы дегендей, же жөн эле бир башка нерседен неме болуп атабы деп, акырына чейин угуп жанагындай болуп, камап салыптыр дегенге чейин сомнение болуп турдук да. Кантип эле андай болушу мүмкүн эмес деп. Акыркы жаңылыктардан мен окудум. Жалган жала жабылгандыгы үчүн кенемте төлөнөт 200 000 деп ушундай жүрөт. Кенемте төлөндүбү? Аны Чыңгыз өзү жооп бербесе билбейм аны. Аны кандай ал жагы кандай болду? Күйөө балаңыз Нуркул кандай анан Күйөө бала деген кино тартты.
Кандай баа бердиңиз? Кино кандай чыкты? Кино жакшы эле болду окшойт. Өзүм деле көрдүм, эми Нуркул жана Алтынбек деген жанындагы баласы экөө сценарий жазышып, ошолор тартты. Мен тартылдым, Альбина апасы болуп тартылды. Жакшы эле болду го дейм. Көрөрмандардын кээ бир бөлүгү кино жакшы чыкпай калыптыр, эртерээк баштап алган жокпу деп жатышат. Бул ойго кошуласызбы? Эми ар кимдин өзүнүн ою. Андай нерседен ким кандай айтса аны тыя албайбыз да. Акыркы суроону ушу менен жыйынтыктайлы. Азыр сизде ушул убакта бирөөдөн кечирим сурай турган мүмкүнчүлүк болсо, кимден кечирим сурайт элеңиз? Ата энемен эле. Эми атам дагы эрте каза болуп калды, эрте айрылып калдым. Мамаман балким билбейм, мен өзүмдүн кыялым бир аз чортураак, катуу бир нерселерди айтып алсам, бирок аны мен жаман ойдо эмес, конечно. Айтсам ошон мамаман кечирим сурайм, башка кишилерге да жаманчылык кылбаганга аракет кылам. Мен наоборот жакшы болсун, ар бир үй бүлө жакшы болсун, ар бир киши жакшы болсун дегенге эле аракет кылам. Бирөөнө бир жаманчылык кылам деген, Кудай анын бетин ары кылсын, баардык адамдарда деле болбосо жакшы болмок да. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Жалпы элге коштошуп эркин ой айтсаңыз болот. Ар бир адам өздөрүнүн ишин так алып барып, мамлекетке жардам кылса деп ойлойм да. Ал жардам кылганда эмне бар бир нерсени алып барып ташып барып төгүп бербейт. Болгону ишин так аткарса, үй бүлөсүндө так болсо, кылып аткан иши так болсо, ошол да болот го дейм. Анан дүйнөдө тынччылык болсун дейм. Дүйнөдө тынччылык болсо, Кыргызстаныбызда болот, Кыргызстанда болсо, өзүбүздүн үйүбүздө тынччылык болот. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик. Урматтуу достор, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.